Араванда мамлекет тарабынан кепилденген акысыз юридикалык жардам көрсөтүлөт. Ош облусунун Араван районунда акысыз юридикалык жардам берүү борбору алгачкы жолу ачылды. Буга чейин эл юридикалык жардам алууну кааласа, акы төлөп же адвокат жалдап тийиштүү суроосуна жооп алып жүргөн. Эми райондун борборунда сот адилеттиги боюнча кеңештерди жана жарандар өз укугун билүүгө багытталган түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт. Кененирээк кийинки материалда сөз болот. Араван району көп улуттуу, калк арасында юридикалык жактан жеткиликтүү маалымат жок болгондуктан мыйзамдуу түрдө туура багыттама бере турган адамга муктаж болушкан. Жарандардын билинбеген бирок көйгөйлүү маселеси эми чечилди. Бүгүн элге акысыз юридикалык жардам көрсөтүүчү коомдук кабылдама ачылды. Ага Кыргыз Республикасынын юстиция министри, райондун акими жана Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын сот адилеттигинин мүмкүнчүлүгүн кеңейтүү долбоорунун Ош облусундагы кызматкерлери, жергиликтүү тургундар катышты. Маданияттын деңгээлин көтөрүү максатында ар кандай акцияларды, жумуштарды алып барып атабыз. Анан ушундай центрлерге кайрылса, мына үй бүлөлүк маселе болотпу, же соттук иштер болотпу, же жөнөкөй консультация алыш керекпи, же мына паспорт же жер маселеси болсо, ушуна кайрылып жакшынакай консультация алса болот. Жергиликтүүлөрдү сабаттуулукка чакырган коомдук кабылдаманын негизги багыты эл ичинде юридикалык жардамды бекер таркатуу жана элдин билим деңгээлин жогорулатуу, өз укуктарын билүү. Борбордун ачылуусу жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарына да жеңилдик жаратаары болжолдонуп жатат. Биринчиден ушул юридикалык кызмат көрсөтүү тарабында иштеген, сферасында иштеген, чөйрөсүндө иштеген мамлекеттик уюмдардын потенциалын жогорулатуу менен алардын көрсөтүп аткан кызматтарын сапаттуулугун жогорулатуу. Экинчиси, биз ушул жергиликтүү калктын укуктук аң сезимин жогорулатуубуз турат. Бул жерде ошол көбүнчө бул борборлорго өздөрүнүн укуктарын билбегендер, юридикалык мыйзамдарды билбегендер, калктын айырылуу катмарлары келишет көбүнчө. Азырынча элге бир юрист кызмат кылууда. Кабылдамадагы юрист Улукбек Бекташев иш күндөрү эртеден кечке элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп кызмат көргөзүүгө даяр. Коомдук кабылдамага көбүнчө үй бүлөдөгү уруш чатактарды чечүү багытындагы, аймактагы жер талашуу, миграция маселелери менен кайрылгандар көп болоору күтүлүүдө. Роундан бизге бир жакшынакай офис берди. Бизге бир оңой болду да. Мисалы мен өзүм шаарда иштеген байланыштуу көбүнчө сыртта консультация соттун зданиясына берип жүрчүбүз да, телефон аркылуу чакыргандай келип. Эми бул жерде кабинетибиз бар, ошондуктан мен ойлойм элге деле мага деле өтө бир жакшы оңой болду. Ошол жерден консультация берип, ушуга чейин иштеп келдик. Будан кийин деле өтө жакшы иштегенге стимул пайда болду, иштеп эл үчүн иштеп беребиз. Коомдук кабылдама Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасы тарабынан каржыланат. Долбоор 2015 жылдан баштап иштейт. Жакында эле юридикалык кеңеш берүүнүн мөөнөтү 2022 жылга чейин узартылган. Анткени эл көп жашаган аймакка мындай долбоорлордун зарылчылыгы аныкталган. Бизге абдан кыйын, биз укуктарыбызды жакшы билбейбиз. Мисалы мен билсем дагы, мисалы элдер көп билбейт, мисалы ошол элдерге кыйынчылыктерди ошол жеңилдеш үчүн, башакылыш үчүн мына жакшы мына юридическая консультация ачылды. Бул бесплатно экен, акысыз экен. Ошо акысыздыгы бизге жакшы болду. Эмнеге дегенде ушул коррупция күчүндө да азыр. Жүдө неме болуп атат да коррупция. Ушуга каршы биз күрөшүбүз керек. Биз келечегибиз үчүн күрөшүбүз керек. Кыргызстан аймагы боюнча юридикалык кеңеш берүү борборлорунан 17-чи болуп Араван районунда ачылды. Ал эми Ош облусу боюнча 6 борбор кызмат кылууда. Быйылкы жылдын 9 айында жалпы өлкө аймагы боюнча 29 000 адам юридикалык кеңеш алган. Адыл Акжолулу, Талгат Акылбек уулу, жаңылыктар, Араван району.